Закрытый болсо кирип, кышында ойноп, жылуу жерде чектетиш. Жалал-Абад шаарында дагы бир заманбап имарат пайда болууда. Өзгөчөлөнүп бул комплекс жаш балдарга арналат. Тагыраагы Жалал-Абад шаарында биринчи жолу муниципалдык балдар ойноочу комплекс курулуп жаткан кези. Балдар ойноочу комплекс жабык түрдө иштеп, жылдын бардык мезгилинде жаш балдарга эшигин ачат. Август айынын аягында башталган курулуштун учурда 60-70% аяктап калды. Жыл аягына чейин бүткөрүү планы менен учурда иш процесс кызуу жүрүүдө. Эми курулуш иштеринде азыркы учурда 18-17 сварщик иштеп атат. Эми ушул жылдын акырына Кудай кааласа тапшырабыз деген ниетибиз бар. Сапаты боюнча эми биз долбоордо көрсөтүлгөн размерде долбоордо көрсөтүлгөн материалдардын бардыгын өзүбүз Кыргызстанда болбосо чет мамлекеттен таап заказ кылып алып келдирип койдуруп атабыз. Биз по проект, орусча айтканда по проектке куруп атабыз. Муну менен бул комплекс Жалал-Абад шаарында алгачкы курулган муниципалдык балдар ойноочу аянтча болуп калат. Мындан түшкөн каражат түздөн-түз шаар казынасын толуктап турат. Балдар үйдө отурганда жер бишет. Закрытый болсо кирип, кышында ойноп, жылуу жерде чектетиш. Мынантип куруп, стройкалар куруп, площадка курулган негизи баарыбызга эле жакшы болду. Анткени жазында күн жылуу болот, балдарды ойноткону узак парктарга барган туура келчү. Анын жайында келип, жакшы эс алып кетебиз. Эртең ушул бүтсө, андан дагы жакшы болот деген ойдобуз. Буюрса, эң бүткөндө дагы көрөбүз го. Кыргызда жакшы парк балдарга жакшы эми түзүлдү. Шарт түзүлдү. Буюрса ачылса келес. Комплекс Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун ичинен каржыланууда. Тендерден 73 миллион сом деп бааланган. Учурда керектүү ички материалдар Кытайдан алынып келинген. Дагы бир тогуна буйрутма берилген. Азыр бүт материалдары келип, бүгүнкү күндө Кытайдан алып келип, сеңгүч панелдер келип, азыр түштү. Азыркы малда. Эми азыркы основной конструкциясы полный бүттү. Эми азыр панелдерди апшыкпага башталат. 1-2 күн ичинде башталат. Азыр полный өзүңүздөр көргөндөй, мына бүт конструкция уже почти бүтүп калды. Жыл аягына чейин бүтүп калды. Жыл аягына чейин Кудай кааласа бүттү. Основной биз канализация бар эле, канализацияны полный. Азыр бүгүнкү күндө канализация иштеп атат. Тартылып бүткөн, водопровод келген, электричество келген. Кошумчалай кетсек, Жалал-Абад шаарын өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражат эсебинен бул комплекстен сырткары IT борбору, спорт интернаты, 150 орундуу бала бакча жана 2 оорукананын имараты, асфальт бетон заводу, таштандыны кайра иштетүү заводу курулуп, шаардагы негизги көчөлөр реконструкциядан өткөрүлмөкчү. Ушул мезгилге чейин алардын айрымдарынын курулушу аякталса, калгандарында жыйынтыктоочу иштери жасалууда. Бүбүсара Орозалиева, Баяман Тургуналиев, Жалал-Абад шаары.